Эльмира Ажыканова, бала, әңгеме. Кээде жалдырама тегенси олтуруп калат бурма. Үйдө жалгыз калганда ушинтип нес болуп калчу болду. Бул чын эле анын тагдырыбы же узакка созулган түшпү? Айтор тумандын ичинде жүргөндөй. Баарысын акыл менен билип турат дечи. Ооба өлгөнүн артынан эч ким өлбөйт экен. Керек болсо өлгөнүн үстүнө көмгөн кылып, ачыкка чыга келген ачуу чындыкка да баш ийип макул болот экенсиң. Аттың өмүрдүн ушунчалык учкулдугун карасаң, Бурма менен Аскарбек кечээ эле таттуу арзышып, жаштыктын жаркыраган көчөсүндө кол кармашып жүрүшпөдү беле? Айрылышар күн келерин ким ойлоптур? Жылдар ушунчалык тез агыптыр. 15 жыл, 15 күндө эле өткөнүн карасаң, 3 кыздуу болушту, уулдуу болсок деген тилектери орундалбады. Тагдырдын маңдайга жазган ушул экен. 40-тын кырына келгенче оору деген эмне экенин билбеген Аскарбек бир күнү сыркы болуп калды. Анча-мынча сасык тумоону тоготпогон жигит бул жолу негедир алсырап шай кетти. Доктурга барганды жаман көрчү. Катындардай болуп догдулап жүрөмү деп койчу. Бул жолу Бурманын кыстоосу менен айла жок барган. Көрсө баягы аты жаман айыкпас ууру экен. Билинбей жүрө берген тура. Адегенде доктурлар айта берет, менде андай оору жок деп мойнуна алгысы келбеди. Аскарбек өзү шатыра шатман жүргөн ачык айрым убадага так шар жигит. Эл үчүн күндөп түндөп иштегенден качпайт эле. Бирок оору деген бут колду тушап кое тура. Адегенде ооруканада узакка жатты. Анан үйгө чыгып келди. Күндөн күнгө алык куруп дарманы кете берди. Бурма жан талашып бардык айла амалды кылды. Доктурдун тауып тамырчынын күчү жеткен жок. Ден соолугу жакшы кезинде Аскарбек айыл башчы болуп, кыштактын маселелери менен көп алек болду. Районго каттап, айылдагы мал жандуу колунда барлар менен сүйлөшүп, каражаттап, суу түтүктөрүн орноттуруп, айылга таза суу чыгарып, элдин күчү менен клубду оңдотуп, жазында жаштарды чогултуп ишембилик кылып, көчө бойлото бак тиктирип айтор, эл ичинде кадыр баркка жетти эле. Жора жолдоштордун арасында да аброй чоң болчу. Анан тигинтеп акыры ооруга жеңилип, кыздарынын улуусу 14-кө, кийинкиси 12-ге, кичүүсү мектепке кирерде о дүйнөгө жол тартып кете берди. Күнүмдүк тирилик менен алпурушуп жүрө берип, Бурма күйөөсүнүн кадыр баркын деле билбептир. Ушинтип дайым эле чогуу жашай берчүдөй сезилчү. Аскарбектин опол тоодой ордун андан айрылганда даана сезип, ичинен сызып олтурбайбы? Айрылышып калуу батыл экен көрсө. Ооба, турмуш деген турмуш. Жаш кезиндеги жылуу сезимдерге чулганып, жалаң сүйүү менен жашаган ким бар дейсиң? Алардын чогуу өткөргөн турмушу май менен сүттөй жылуу жумшак, сүйүүгө толгон жылдар болду деп айтуу кыйын. Ачуу таттуусу жакшы жаман аралаш болду. Дарынышкан, оң тетирик карашкан кездер жок беле? Бу түбүң түшкөн турмуш ансыз болбойт тура. Бурма өзү жашоого көрө кат үчүн гана жаралгансып, нан жасап, кир жууп, үй жыйнап жүрө берген экен. Ойлоп көрсө, күйөөсү менен жай отуруп сырдашпаптыр. Анын көңүл жайын бир сурап койбоптур. Айыл башчылык ишине деле кызыкчу эмес. Ошентсе да Аскарбектен айрылып калам деген ой Бурманын үч уктаса түшүнө кирбеген. Ал ооруп төшөктө жатканда да жаман ой калтырган жок. Айыгып кетет деген үмүттө болду. Башкалар деле сакайып кетип атышпайбы? Эч жери оорубаган, 6 сана аман сомодой болгон албеттүү күйөөсү кантип эле ооруга жеңилип калсын деген ойдо эле Бурма. Бирок тагдыр дегендин өкүмү ушундай катаал болот тура. Башка келсе эч ким качып кутула албайт экен. Ошентип Аскарбектин жерге берилгенине бир айча убакыт өтүп, көңүл айтып, батага келгендердин аягы сейилдегенде Бурма баш көтөрүп, тиричилигин улантууга бел байлады. Анан не кылмак? Өлгөндүн артынан өлбөйт деп эл туура айтат экен. Тирүү адамдар тиричиликти, турмушту улантуу керек тура. Бурма өздөрү жаткан бөлмөдөгү жууркан төшөктөрдү күнгө жаймакчы болуп жатып, жаздыгынын алдынан 4 бүктөлгөн бир барак кагаз таап алды. Ача коюп караса, күйөөсүнүн кол жазмасы экен. Жүрөгү болктой түштү.
Башындагы Бурма деген жазууга көзү чалдыга түшүп, шыдыр эле окуп баштаганга батын албай, кайра бүктөп чыптамасынын чөнтөгүнө салып койду. Ооба, уурuk кылып аткандан бетер эмнегедир шашып кетти. Бир аз демин басып алып, шашпай окумакчы болду. Ал Аскарбектин жазып калтырган керез экенин түшүндү. Эмнени жазды экен? Колдорун майда калтырак басып, жүрөгү бирдемени сезгенсип дүкүлдөп чыкты. Анан төркү бөлмөгө кирип, катты шашпай ачты. Бурма, менин өмүрүм кыскаргандан кыскарып барат. Аны сен деле сезип турасың. Ушуга чейин бир чындыкты жашырып келдим. Көп эле жолу сага айтайын деп оозумду таптап барып, бирок батынып айта албадым. Эми мынтип катка жазууга туура келип отурат. Сенин кандай абалда каларыңды билем. Ооба, сага катуу тиет. Ошентсе да баары бир чындыкты айтышым керек. Ылдыйкы айылда, көк сайда Айзада деген жалгыз бой келин бар. Анын жалгыз уулу бар. Аты Эрмек. Келерки жылы 7-ге толуп мектепке барат. Ошол Эрмек менин уулум. Бурма каттын ушул жерине келгенде колдору калчылдап, көзү ала чакмактанып, тамгалар титиреп окулбай калды. Улантып окуйн дегиче кагаз колунан шыпырылып жерге түштү. Анан жерде жаткан катты эңкейип алды да бир топко ден дароо болуп туруп калды. Кайра эсин жийип улантып окуй баштады. Ошол Эрмек менин уулум. Сенден сураныч. Ошол баланы жээрбей, айкөлдүк кылып, кыздар менен тааныштырып, бир тууган кылып кой. Менин артымда эркек балам калганын туугандарым да билишсин. Кийин кыздарыма төркүн болот. Энеси Айзада да каршы болбойт буга. Менин сага калтырган аманатым ушул. Эркекти жалгыз сыратпай, эжелерине аралаштыр. Ичиңди кенен сал, Бурма. Ушул ишти жасаганга сенин күчүң жетет деп ишенем. Мени кечир. Сенин алдыңда кетирген күнөөлөрүм үчүн кечирим сурайм. Аскарбек. Катты аягына чыгарып окуп, Бурма шалдайып туруп калды. Мынасыга, мындай окуя түшүнө да кирген эмес. Көрсө Аскарбеки жөн жүрбөптүр, кылыклыкты кылып жүргөн тура. Кудай акы, кымындай шек санатта койгон эмес. Бала 7-ге чыгат дейт. Демек, көп жылдан бери аны менен жашап жүргөн тура. Бүктөлгөн катты колуна кырмаган бойдон ал көпкө дейрен эс болуп отурду. Күйөөсүнүн ар кандай иштер менен сыртта жүрүп, түн жарымында келген учурларын ал тургай кээде районго кетип келе албай калып, эртеси келген күндөрүн эстей баштады. Дагы бир топ адаттарын эстеди. Ооба, күйөөсүнүн кээде мүнөзү өзгөрүп, өзү менен өзү болуп, Бурмага көңүл бурбай да калчу. Ошондой учурлары да эске түштү. Дагы бир ирет үйгө түн жарымында чоочун атыры жыттанып келгенин эстеди. Ооба, ошондой болбоду беле? Дагы бир жолу агыш түстүү жол көйнөгүнүн көкүрөгүнө боелгон эриндин тагы түшкөнсүп калганын байкаган. Ооба, байкаган. Бирок аны териштирип сүрүштүрүп чыр чыгаргысы келген эмес. Балким башка эле нерседир деп өзүн өзү сооротуп унчукпай тим болгон. Кээде жумушунан келгенде курсагым ток деп тамак ичпей жатып алчу. Кайдан ток болуп келет деп ойлоптур Бурма. Көрсө тиги Айзадасынан келчү тура. Бурма ачуу калтырган жок. Ойгу басылып тунчура отура берди. Түштөн кийин кимге ачууланмак эле? Кылыклыкты кылып жүргөн күйөөсүнүн эми минтип көзү жок болсо, башкалардан укса ишенгиси келбейт эле, күйөөсү өз колу менен жазып кетип отурбайбы чындыкты? Балким айылдын эли деле билип калгандыр. Чындык жерге жатпайт эмеспи? Бурма гана билбей жүргөндүр. Ал мурдуна боек сүйкөсө да сезбеген өзүнүн колуна жини келди. Башка бир баамчыл, кыйтыр аял болгондо муну эчак эле билип алып, ери менен ары же бери болмок. Бул каттан кийин ал 3 күн бою дал болду. Күйөөсүн истегенди ыйлабай да калды. Адегенде эч кимге айткысы келген жок. Эми түштөн кийин кимге барып сүйүнчүлөйт эле? Эл деген укса эле дуулдатып ушак кылышат эмеспи? Ансыз да көз кыйыгынан карашып, аңдышып жүргөн абысындары көбүртүп, жабыртып, үстүнө кошуп айтышып, айылдын аяк жагына жеткирип оңуп калышпайбы?
ушуларды ойлоду Бурма. Катты жыртып жоготуп таптакыр эле эч кимге айтпай койсочу. Жок, анткенке тити бармак эмес. Аскарбектин арбагынын алдында жүзү жарык болсун. Акыл токтотуп бир жыйынтыкка келгиче арадан бир апта өтүп кетти. Акыры аманатты аткармай болду. Анан бир күнү кечте Чолок көчөдө жашаган кайнысын үйүнө чакыртты. Ал агасына Куран окуганга бирөөлөр келген экен деп шашып жетип келди. Келсе, жеңеси жападан жалгыз олтуруптур. Кайнысы үстөлгө көчүк басканда эле жеңесинин жүзүнөн бир олуттуу сөз бар экенин сезди. Канат, байкең бир кат жазып кетиптир мага, деп баштады сөзүн Бурма. Эмне кат экен? Канат жеңесине коомайланып карады. Мына, өзүң окуп көрчү. Чыптамасынын жөнтөгүндөгү 4 бүктөлгөн кагазды кайнысына сунду. Канат катты мелтиреп үндөбөй окуп чыкты. Анан бир аз унчукпай олтурган соң жүзүндө кандайдыр бир кубанычтын изи пайда болуп, көздөрү күлмүңдөп бир нерсеге ыраазы болгондой кагазды бүктөп жеңесине кайра сунду. Аманатты аткарыш керек, жеңе, деди Бурмага акырын гана. Ал ичинде тымызын кубанып турду. Агамдан туяк кылган тура, агамдын орун басары бар тура, аны өзүбүзгө бир тууган кылып чоңойтуп алабыз, деген ички оюн жеңесине ачык айта албады. Бул жаңылыкты Канат ошол эле күнү бир туугандарына билдирди. Мындай кубанычты ичиңе кармап жүрүш кыйын да. Бир туугандар бир чети таңыркашып, бир чети кубанышып, балага эртең эле баралы, таанышалы деп чыгышты. Анан кайра энеси эмне дээр экен дешти. Ошентип бир аптага жетип жетпей, Канат алеги Эрмек деген кетирекей баланы атка өңөрүп жетип келсе болобу? Бала менен таанышуу үчүн бир туугандардын баарысы ушул үйгө чогулушту. Чоочун адамдардын арасында бала чоочуркап, Канаттын жанына ыктап турду. Эрмек атасына союп каптагандай окшош эле. Каш кабагы, оозу мурду, ал тургай көз карашы да Аскарбектин өзү экен. Алар кичинекей Эрмектен Аскарбектин бала кезин көрүп, иштери эзилип, кайгы менен кубанычтын ортосунда калышты. Канат аны үйдө олтургандардын баарысы менен четинен тааныштырып чыкты. Өзгөчө Аскарбектин кыздарын көрсөтүп, мына сенин эжелериң, бир туугандарың, эми дайыма ушуларга келип турушуң керек. Макулбу? Деди. Кичинекей Эрмек макул дегендей башын ийкеди. Анан Бурманы көрсөтүп, а бул сенин апаң болот. Мындан кийин апа деп айтасың, деди Канат. А өзүмдүн апамдычы, деди Эрмек оозундагы мумпу суюн шимип. Эми мындан ары сенин 2 апаң бар. Экөөнү тең апа дейсиң, жарайбы? Эрмек макул дегендей баш ийкеди. Канат кечинде баланы кайрадан атка өңөрүп, бир топ белек бешкектери менен үйүнө жеткирип келди. Ошентип алар Эрмек деген бир туугандуу болушту. Секелек кыздар Эрмек качан келет, Канат байкем аны качан алып келет дешип, апасынан кайра сурай беришчү болду. Канат да баланын туугандарына аралаша берсин дегенсип, апта сайын барып апасынан уруксат сурап атка өңөрүп келип, кыздар менен кечке ойногондон кийин кайра жеткирип коюп жүрдү. Бурма да баланы жериген жок. Аскарбектин уулу да дегенсип, ичинен имерли бастейдил мамиле жасады. Бала да эмне жазык. Бирок анын ою баланын энесинде боло берди. Күйөөсүнүн көзү жок болсо деле, баары бир кызганыч деген ачуу сезим жүрөгүндө туйлай берди. Айзада деген ысым анын көңүлүнөн кетпей койду. Кандай неме болду экен? Бирөөнүн күйөөсүн жолдон чыгарып азгырган бир жылмаңдаган сойку болсо керек да. Эри жок болсо ошентет да. Андайларга баары бир эмеспи? Башкалардын убал соогунан коркпойт. Ошондойлор бузат да эркекти. Балким өңдүү түстү суй салган неме болсо, Аскарбек өзү деле азгырылгандыр. Мен курактуубу же менден жаш бекен? Бурма ушинтип санаа чекти. Аскарбек өзү кылыктуу кыз келиндерди көргөндө Бурманын көзүнчө эле оозун ачып карап калчу эмес беле? Беши болгор. Дегиле эркектин баары эле ошо да. Бир күнү эле кайнысы Канат, жеңе, эртең Эрмекке барам. Тиги жеңебизди кошо ала келейинби каршы болбосоңуз, деди. Апей, эмнеге ботом? Деп чочуп кетти Бурма. Ал деле баласынын бир туугандарын көрүп кетсе дейм да. Эмне барайын деп өзү айттыбы? Жок, өзү айткан деле жок.
Мен эрişte келейин дегем, деп Канат күнөөлүүдөй кайра тайсалдап сүйлөдү. Мейли, келем десе келе берсин. Эми калай көбүз эмнени талашат элек. Бурма муңайып унчукпай калды. Ошентип эртеси Канат эрмекти энеси менен чогуу ээрчитип келди. Бурма ойлогондой эле Айзада андан кыйла жаштагы, талчыбыктай буралып, ичке сулуу дагы экен. Балбулдаган кой көздөрү чырактай жанып, жагымдуу жантыра. Сыя түстүү желбиреген жибек көйнөгү татынакай бой келбетинде кыналып үлбүрөйт. Чачы да узун окшойт. Желкесине кооздоп түйүп, күмүш баргек тагып коюптур. Бирок кантсе да аял деген өз күнөөсүн билет тура. Босогону батынып аттай албай, Бурманы тике карай албай айбыгып тайсылдап турду. Бурма экөө баш ийкешип, сыйсыпа гана учурашкан болушту. Дастаркан четинен орун алган соң Айзада өз колу менен бышырган токош нандарын, набат кантын, таттууларын баштыгынан алып чыгып ортого койду. Канат агасына Куран окуду. Кедереке эрмек элдин катарында быйтыйган алакандарын жайып отурду. Бурманын да, Айзаданын да көз жаштары этектерине тыпылдап тамчылап жатты. Эч кимди сораткан жок. Ортодо оор тунчуроо өкүм сүрдү. Эзели келишпес эки аялдын ортосун минтип, кетирейген эрмек бириктирип олтурбайбы? Баладан не жазык, баладан не күнөө.